Калк арасында каржылык сабаттуулук жыл өткөн сайын жакшырып, каражатын банктарга сактагандар көбөйдү. Былтыр коммерциялык банктардагы жарандардын депозити 243 миллиард сомго жакындаган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 34%га жогору. 2015 жылдан бери Кыргызстан 31 октябрь эл аралык жыйым топтоо күнүн белгилейт. Саамалыкка карата банк жыл сайын түрдүү иш-чараларды өткөрүп, жарандарга кирешеден чыгашанын ашып кетпөөсү, жарым жылга жеткидей каражатты эсепке алуу сыяктуу каржылык сабаттуулуктарды үйрөтөт. Негизи дүйнөлүк каражат топтоо күнүнө катышкан уюмдар тарабынан быйыл 170тен ашык иш-чара өткөзүлөт. Алар бардык каалоочулар катыша алат. Бардык ошо биздин өлкөнүн бардык булуң бурчтарында катышуу бекер, кандайдыр бир төлөмдөр каралган эмес. Жыл башынан бери элдин депозиттеги каражаты 4 миллиард 300 миллион сомго жетти. Киреше суммадан сырткары жашы жете элек балдардын келечегине кам көрүү катары ата энеси тарабынан жыйым топтоо долбоору да калк арасында кеңири тарап, балага акча чогулткандар көбөйдү. В этом году Всемирный день сбережений. Биздин агенттиктин калктын сабаттуулугун арттыруу боюнча иштеп, өлкө боюнча 7 мугалимди тандап, элге маалымат жеткирүүгө аракет кылып келебиз. Мындан сырткары, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу дагы бир топ иштерди аткарып жатабыз. Каражатты сарамжалдуу пайдалануу боюнча Улуттук банк эл аралык уюмдар менен бирге иштеп, аймактарда долбоорлорду ишке ашырат. Кыргызстанда жыйым топтоонун символу катары боз үй тандалып, байлык чогултуу жана сактоо идеясын камтыйт. Сама идея проведения Дня сбережения, она зародилась. Биз долбоордун алкагында бир катар иликтөөлөрдү өткөрүп келебиз. Жыл сайын шаарларда банктарга каражат топтогондор көбөйүп баратат. Ал эми элетте болсо, элдин көпчүлүгү тапкан кирешесин мал алып, аны көбөйтүүгө сарпташат. Азыркы тапта банктарда жарандардын депозиттерин сактоо жана аны коргоо боюнча тейлөө кеңейип, салынган каражаттын суммасына жараша анын сакталышына жана пайызына кепилдик күчөдү. Банктар аманатчыга каражат сактоонун жолдорун көрсөтүп, керектүү маалыматтарды айтып, ыңгайлуусун тандоого багыт беришет. Элиза Нурматова, Рыскелди Кокулбеков, Фалато 24.